Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын сонун району болуп эсептелген Ошский районунда жайгашкан 5 кабаттуу домдун 5-кабатынан сатыла турган ушундай сонун 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Ремонту өтө сонун экен. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Тех паспорту дагы бар. Анан туугандар, квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм тайымдар калат. Эч нерсени алып кетпейбиз деди. Кудай буюрса келип эле жашай бересиздер. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный, суунун напору дагы жакшы экен. Себептен насос бар деп бул жерде эс мага маалымат берди. Азыр суусун ачып, бүт бардык квартиранын информацияларын сиздерге берем. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин туугандар. Дареги, мен турган жер туугандар Ошский район. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Авиценна 20А. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздар. Кеңири, байкап атасыздарбы? Сонун экен. 2015 жылы бүткөрүлгөн домдордун бири кирпичный дом. Адресин айттым, Авиценна 20А. Жакшы жери кирпичный дом экен туугандар. Мага ошол жер жакты. Анан бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, эски Канике ресторанын местасын билесиздер. Ошонун артына эле өтсөңүздөр ушул домдун алдына келип каласыздар. Сатылуучу квартирабыз акыркы подъездде 5-кабатта. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келдим. Мен айткан подъездге кирип, сиздер 5-кабатка чыгып, оңго бурулсаңыздар, ушул квартира сатка чыгып аткан учуру. Тех паспорту бар. Аянты 88 квадрат метр. Мына караңыздар. Ремонту мага действительно жакты, өтө сонун экен, караңыздар. Оң тараптан баштай берейин. Бул барыңыздар эле билген конок бөлмө. Буюм тайымдардын бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. 2 балкону бар, кондиционер дагы орнотулган. Бул конок бөлмө туугандар. Анан отоплениясы центральный. Себеп дегенде жылуу болот кышында биринчиден. Анан услугасы дагы арзаныраак болот центральный болгондо. Бул кухня туугандар. Кухонный гарнитур, холодильник, телевизор, көрүп атасыздарбы? Бардыгы калат. Кийим кечегиңиздерди алып келип эле Кудай буюрса жашай бересиздер. Эсине акча керек болуп атат экен, ошол эле себептен сатып деп мага маалымат берди туугандар. Так, жүрүңүздөр. Мына кухнясын жакшына көргөзүп берип коеюн. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Холодильник, кыскасы бардыгы калат. Сиздерге деле жашыда туугандар. Азыр бир нерсе алайын десең эле кымбат. Билесиздер, а? Мына газ, вытяжка бүт бардыгы орнотулган. Айнек терезелери пластик. Мына жактан домдун алды тарабы көрүнөт. Көрдүңүздөр, а? Бул ошондо биринчи балкону. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы сиздерге көргөзөйүн. Эми кийин келип, сүйлөшүп көрүп кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Так, бул жагы болсо экинчи бөлмө, спальня экен. Занёскаларды илип койгон. Караңыздар. Өздөрү жашаганы көрүнүп билинип эле турат. Таза бойдон сакталып турган учуру. Мисалы квартирантар жашаганда билинет эле сразу, бардак начар болупчу. Так, бул жактан чыгабыз. Бул жагы 3-чү бөлмөсү. Мына туугандар, барыңыздар эле билген спальный детский. Занёскалар илинген. Мына жакта шкафчиктери, тумбочкалары бар экен. Бул мен айткан жанагы экинчи балкон. Негизи мындай балконго чыкканда эле квартиранын ремонту билинет. Балкону деле мындай таза сакталып турат. Көбү балконун карабай коет. Ал жака ким кирет эле депчи. Бул жерде жакшынакай экен. Домдун арт тарабы. Мындай жатканда после обеда Кудай буюрса квартирага күн тийип турат. Ипотека жолу менен болбойбу билбепмин, бирок тех паспорту бар. Болот. Ал жагын эми эс менен сүйлөшөсүздөр. Макул болсо аласыздар, болбосо жок. Потолокторун көрүп атасыздар, гипсокардон. Натяжной кылып коет көбү акчадан качып. Бул жерде гипсокардон экен, бул жагы санузел эле. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, отдельно ажатканасы туугандар. Так, дагы кандай маалымат берейин? Менимче болду окшойт, колдон келишинче маалымат бердим. Анан туугандар, квартирага киргениңиздерде мына оң тарапта ушундай кладовкасы деле бар. Керектүү нерселерди коюп турасыздар. Шкафтар орнотулган дегендей. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Аянты 88. Суунун напорун көргөзүп коеюн, жүрүңүздөр, унутуп калыпмын. Насосу бар экен. Көрдүңүздөр, сонун напору жакшы. 3 бөлмөлүү квартира, буюм тайымдардын бардыгы калат. Аянты 88. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $78,000.
Анан дагы бир аз кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Калган эми бул жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай даяр 3 бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. Так, эми